Кутман günüңүздөр менен урматтуу интернет сүйүүчүлөр. Убакыт бир топ болуп кетти окшойт. Мен мүмкүнчүлүгүм келген ушул болуп атат. Мурдакы көрсөтүүлөрүбүздүн биринде мен өз миссиямды кантип таптым деп мындай айттым эле. Ошондогу мен жолуккан нерселерге, мен башыман өткөргөн нерселерди илим жүзүндө таптым анан деп. Анан бүгүн биринчи эле жолу ушу стресске түшүп, жашоонун маңызы эмне, жашоонун маңызы кандай, эмне үчүн дүйнөгө жаралдым, эмне үчүн деп көп суроолорду берип жооп таппай жүргөн учурларда биринчи окуган китебим Джо Диспензанын китеби «Сам себе плацебо». Бул жакшы ой мыкты натыйжа деп маани берет. Ошону окудум. Анан ошондон баштап мен тиги илимге болгон кызыгуум, мээнин адамдын мээсинин функциясын, ошол кандай кызмат аткарат, ошолорду билип, улам салыштырып отуруп, башка окумуштууларды да билип отуруп, анан мындай өзүм мындай мурункудай стресс болбой, жашоонун маңызы мындай турбайбы деген учурга келгенде сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Балким бул көрсөтүү сиздерге дагы бир чоң пайдасы тиет деген ойдомун. Албетте бир жок дегенде бир 2-3 кишиге эле, миңдеген кишилердин ичинен 2-3 кишиге эле пайдасы тийсе канчалык мен жакшы нерсе алган болот элем деп ойлойм да. Анан ушу эми биринчи ушу Джо Диспенза деген ким, бул кайсы, эмне болгон адам деген суроолорго жооп берсек, бул нейрофизиолог, окумуштуу жазуучу. Анан деген азыр «Сверхъестественный разум», «Сила подсознания», «Сам себе плацебо» деген китептерин бар. Дагы башка китептери да бар, бирок мен ушул 3 китепти окуп чыктым. Анан ушундай бир эргүү алып, жашоонун маңызы эмне экенин, деги эле адамдын организми кандай иштерин, кандай болгондо адамдын дени сак болорун, ошолорду билдим да. Эми кээ бир келген каттарга караганда Кудайга ибадат кылсаң эле ушундай жакшы нерселерге жетишесиң дейт. Ооба, ибадат кылса жакшы нерселерге жетишет, бирок ошол ибадат кылууну Кудай бизге кандай жаратып берген, биз билбейбиз да. Мындай эле уккан нерсебиз менен эле ибадат кылып, акыл менен ойлонуп атабыз. А бирок Кудай бизди ушу башкача жаратып, башкача суранып, башкача ойлонуш керек экендигин жаратыптыр да. А бирок биз билбейбиз. Муну илимпоздор ачып атат да. Албетте, бирок илимпоздордун баардыгы эле Кудай жок деген, баягы биз Кудай жок деп 70 жыл бою окудук, анттик минттик, ошолордун баарын отрицать этпейт. Кээ бирөөлөр эле отрицать этпесе, көбү мындай жокко чыгарбайт. Бог дейт, же болбосо Вселенной дейт, чыгылып Кудайдын бар экенин жокко чыгарышпайт да. Анан ушунун адегенде биринчи көрсөтүүбүздө ушул Джо Диспенза деген ким, ал кандай болуп ушул тармакка келип калган жөнүндө айтсак, 23 жашында Джо Диспенза 23 жашында ушу бир велосипед менен жарышкандардын спартакиадасына катышат. Мындай кетип баратып, ошо аябай катуу скорость менен кетип баратып, анан авто кырсыкка жолугат да, бирөө сүзүп кетет, бир карган аял. Анан ошол сүзүп кеткенде 20 метрдей барып учуп түшөт. Мондай бийигинен көтөрүлүп эле анан кайра жерге түшөт да. Ошондо 6 кыр аркасы сынат аркасынан. Алдын могу эмеден, бөйрөктөн көкүрөккө чейинки 6 кыр аркасы сынат. Көкүрөгүнөн дагы, көкүрөк жагындагы 8-чи омурткасы ушундай клин болуп. Анан аланы доктурлар айтат, эгер ушу боюнча болсо, даже кийин басып калган учурда деле денени көтөрө албайт депчи. Анан Америкада ушунда больницага жатат. Анан Америкада бир эң көрүнүктүү ортопед айтат, мен операция жасабайм муну дейт да. Операция жасабайм, операция жасасам тиги өмүрүмдө биринчи жолу Америкадан ушундай диагнозду жолуктурушум деп аябай болбой коет да. Анан башкалар операция жасайбыз дейт, жанакы сынган мындай жүрүн, мындай тегерек сынаттагынан жүрүндү сактап турат да, тиги сынган эмелерчи, омурткалар жүрүндү сактап турат. Анан
могу жерде майдаланып кеткен жүлүндүн сыныктары бар, эмен омуртканын сыныктары бар да, ошону алып ошо жерге тиги мындай таякча коюп, датпаспаган таякча коюп, андан кийин аны тигип өзүнүн денесинен кесип тигебиз деп ошентип кеңешет да. Анан бирок жо диспенса аны көрөт дагы, анан болбой коет такырчы. Анан атасынан сурайт, атасы балам өзү билет дейт. Бул 23 жашында болгон окуя да. Анан ошентип 2-3 жума жаткандан кийин анализдерди алып антиткенден кийин анан больницадан чыгып кетет. Анан чыгып кеткенден кийин ага чейин мануальная терапия боюнча түшүнүгү бар болот. Анан эмеден дагы медитация боюнча, ушу медицина боюнча анча мынча түшүнүгү болот. Анан ушул жерден ошо китебинде айтып атат да. Мен дейт, жаштыгым дейт, же болбосо бир күч мени ушундай ойго операция жасатпа, ушундай ойго келтирди дейт да. Операция жасатпа, сен айыгасың деген бир ишеним турду дейт да. Анан ошол ишеним менен жаштыгым менен же иши кылып ушул ишенимге ишенип эле чыгып кеттим дейт. Анан келет, үйүнө келгенден кийин анан тура албайт такыр. Көмөрөсүнөн гана жатат. Анан медитация жасай баштайт. Медитация жасаганда ар бир медитацияда кыйналат, 4 саат, 5 жасаган күндөрү болот. Ошентип анан медитация жасап, анан бир нерсени түшүндүм дейт да. Адам өзүнүн ички дүйнөсүнө сезим менен кириш керек экенин түшүндүм дейт да. Анан сезим менен кирип, сезим менен киргенде кандай? Мисалы үчүн мурда соо кезинде досторум менен кафеге барган, досторум менен океандын жээгине барган, анткен миткен оңой болсо, азыр мен үчүн кыйын болду дейт да, ошолор менен барышчы. Анан ошону элестете баштадым дейт. Элестетип, кадимкидей эле элестетип, баягы соо жүргөн күндөрдү элестетип, анан соо жүргөн күндөрүн элестетип, ал эмес ошо океандын жыты келет дейт. Океандын жээгиндеги тамактын жыты келет дейт. Ишыл баарын эле элестетип эле, анан эле баягы элес менен медитация кылып, анан элес менен эле тиги ошону менен жашай баштадым дейт. Анан 6 неделя болгондон кийин уже жакшы болгонду сезиндейт. Мурда 3-4 сааттан улам медитация жасай берсем, кийин медитацияны уже түшүндүм дейт да, кандай жашаш керек экенин, визуализация кылыш керек экенин. Ошол учурчак менен ошол келечегиңди элестетип, элестеткенде да жөн элестетпей, ошонун жытын, гүлдөрдүн жытын, ошол абанын жытын, ошол жердеги суу болгон учур элестетсең, суу болгон учурду элестеткенди үйрөндүм дейт да. Анан бул ошол ооруп жаткан учурунда даже жаман ойлорду жаныма жолотпогонду үйрөндүм дейт, өзүмчө жатып. Анан ошондо 9,5 неделяда, 9,5 жуманын ичинде баягы сынган кыр аркаларым бүт боюнча айыгат да. Анан айыкканда 2 неделя, 9, 10, 11, 12, 3 неделя баягы арыктайт да, аябай. Арыктаган ошондо мындай семирген, мындай эт кошкондун эмесине эт коштум дейт. Андан кийин анан барып ушундай рентгенге түшүп, антимсе кадимкидей айыгыптыр да тиги кыр аркаларычы. Анан ошондон баштап анан элдерди медитация жасата баштайт да. Анан медитация жасатканда кээ бир элдер айыгат. Анан таң калып, бул каякта мындай керемет каяктан болот деп туруп, анан ошондон баштап анан мединститутка кирип, кийин ошо мээ боюнча изилдеп, мээ боюнча китептерди жазып, анан биринчи жолу 2012 жылы тиги эмелердин, окумуштуулардын өтүнүчү боюнча бир катылган сыр, денеде катылган сыр деген маанидеги бир эме тартат да, съемка тартышат телевизорго. Анан ошондо дүйнөсү боюнча бир эле түндө ийгилик алып келет агачы. Бир түндө ушунчалык көрүүчүлөр көрөт, ушунчалык болот. Анан ошондон баштап анан окумуштууларды алып алып, аппараттарын бүт алып алып, анан ретриттерди жасайт да. Анан ошол кездерде электроэнцефалограмма болгон аппарат иштетип, ошол медитация жасап аткан учурдагы энергия кандай, ошолордун баарын тартып, ушинтип илимий жол менен изилдеп, көп адамдарды айыктырат, шал болуп жаткандар айыгат, көп жылдар эметкен баса албай калгандар айыгат, көп жылдар сахар менен тигип оорулар менен баягы ооругандар айыгат да. Анан ошондон баштап окумуш бизнесмендер жолугуп, бизге деген ушундай эме түсүп бер,
план план түзүп бер, анан тиндей мындай деп ошентип анан медитацияны кошуп жасып, анан ошол учурларын бүт боюнча элди айыктырган учурларын, баардык нерселерди кандай болгондо кандай болот, эмне болгондо эмне болот, кандай ойлонуш керек, кандай трансформация кылыш керек, ошолордун баарын айтып, анан азыр дүйнөгө белгилүү мындай новатор окумуштуу десек болот да. Анан албетте бул диспенсанга чейин эле медитация мындан 200 миң жылдар мурда изилдешкен. Ошол медитацияны жанакы башка мамлекеттерде, чыгыш мамлекеттеринде көп жерлерде колдонушкан да. А бирок көпчүлүк элге тарай элек болгон көпчүлүк бизге деле азыр келип атат да. Ушундай учурлар болгон да. Анан кийин эме Джон айтат да, өзүн ошол эскерип аткандачы. Ар түрдүү диндеги адамдар келет дейт да. Анан дин боюнча, өзүнүн маданияты боюнча сүйлөшө келгенде эле ар ким ар башка урушуп, айтышып, бири-бириники жактырбай ошентип киришет. Анан илим жүзүндө ушул мээнин иштеши жөнүндө айтканда эле кайра биригип калышат дейт да. Баары биригип эле анан бир пикирге келип калышат деп эскерет да. Себеби анан ошон үчүн кванттык поля жалгыз гана сезимдер менен жашаарын иштээрин айтат. Бул илимде ачылганда, анан ошондо мээ Джо көп айтчу да, мээ болгону жакшы антенна депчи. Анан мен түшүнчү эмесмин көп. Кийин изилдеп, бул эмне үчүн мээ антенна эле болуш керек десем, ошол антенна каяктан ой каяктан келерин билбейт экен да. Ой интуиция дейбизби, же болбосо мээ болгону ошону чагылдырып, ошону иштеп берген эле инструмент экен да. Андан жүрөктү дагы айтат, шыгылып мээнин иштеши жөнүндөгү чоң мээнин азыркы адамдын мээсинин иштешинин кандай болгондо тилектер ишке ашарын, кандай учурда визуализация болорун айтат да. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө ушулар жөнүндө айтмакчыбыз.